Ысык көлдү узунунан сүзүп өтүп дүйнөлүк рекорд жасаган Владислав Баткендеги төрткүл суу сактагычын сүзүп өтүүнү пландаган. Эч кандай аба ырайы тоскоол жаратпайт деген суучул өзүнө ишенген маанайда сүзүп жөнөдү. Суучул өлкөнүн 7 облусунда жайгашкан 7 көлдү сүзүп өтүүнү пландаган. Бул демилге ысык көлдө өтө турган Формула 1 H2O иш-чарасына арналып уюштурулду. Негизги максат экологиялык акция өткөрүү. Ар бир облуска барып, бирден көлдү сүзүп өтүп, ошол аймактын эң кооз жерлерин көрсөтүү. Аталган демилгеге Баткендин жергиликтүү бийлиги колдоо көрсөтүп, спортчунун коопсуздугун камсыздоо үчүн тиешелүү кызмат өкүлдөрү тартылды. Байракты өткөрүп берүү эстафетасы алкагында Баткен облустан башташты. Ошого байланыштуу Кыргыз Республикасынын президенти Баткен облусту айрымдык өкүлүнүн аппараты бардык көмөктү көрсөтүп, аларды тосуп алып, ушул төрткүл суу сактагычтан сүзүү жарманкесине бардык шарттарды түзүп, ошонун алкагында милиция кызматкерлери, коопсуздук тармагыны, МЧС, андан сырткары ошол больница, мед кызматкерлери баарын камсыздап, бүгүнкү күндө сүзүү жүргүзүп жатат. Суучул төрткүл суу сактагычынын бир тарабынан экинчи тарабына чейин 2 чакырым аралыкка 30 мүнөттө сүзүп жетти. Ал жээкте күтүп турган командасына артка кайра ийгиликтүү сүзүп келди. Супер. Прекрасное озеро. Абдан кооз көл, керемет. Суусу да укмуш экен. Абдан жакты. Баары жакшы өттү. Чынын айтсам, убакытты так билбейм. Аны балдар өздөрү көзөмөлдөп турушту. Бирок баары сонун болду. Абдан ыраазыбыз. Все прошло классно. Очень довольны, всем спасибо. Биринчи локация бизде бүтүп калды. Владислав сүзүп салды тиги жака, кайра бул жака келди. И все. Первая локация есть. Теперь у нас остается 6 других регионов. Это Биринчи локация ийгиликтүү аяктады. Эми алдыда дагы 6 аймак калды. Ош облусу, Жалал-Абад облусу, Нарын облусу, Талас облусу, Чүй облусу. Ар бир аймакта ал ушундай эле түрдө суу объектилерин сүзүп өтөт. Мындай иш буга чейин Кыргызстанда болгон эмес. Бул өлкөбүздө ушундай деңгээлдеги аракетти жасап жаткан биринчи адам. Ошондуктан ага чоң ыраазычылык билдирели. Азаматсың. Спорт менен кошо туризмди өнүктүрүүгө багытталган экспедициянын алкагында экологиялык акция уюштурулуп, төрткүл суу сактагычынын айланасы таштандылардан тазаланды. Мы провели экологическую акцию, прошлись по озеру. Бул кооз жерде экологиялык акция өткөрүп, көлдүн айланасын кыдырып чыгып, болгон таштандыларды тазалоого аракет кылдык. Чынын айтканда, көл абдан таза экен. Бул жерде жергиликтүү тургундар жана тиешелүү кызматтар дайыма ишчембиликтерди өткөрүп турушканы көрүнүп турат. Бул үчүн аларга чоң рахмат. Белгилей кетсек, 2026 жылдын 31 июлунан 2 августуна чейин Ысык көл облусунда Формула 1 H2O эл аралык спорттук иш-чарасы өтөт. Ага даярдык көрүүнүн алкагында Кыргызстандын бардык аймактарында дүйнө чемпионатынын желегинин республикалык эстафетасы уюштурулууда. Миңгүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу.